Бишкектин көчөлөрүн аралап өткөндөр дарактардын жалбырагы саргайыңкы тартып куурап, атүгүл айрым жерлерде жерге самсып түшө баштаганына күбө болот. Бул күздүн белгиси эмес. Борбор калаадагы эмен бактарына зыяндуу курт түшкөн. Адистер муну кимдир бирөөлөрдүн атайлап жасаган диверсиясы деп баалоодо. Там, где они обработаны. Эмен бактарына бул куртту кимдир бирөөлөр атайлап жайылтып жатышы мүмкүн. Албетте, мен муну толук ишенимдүү айта албайм. Бирок биздин өлкөгө мындай курт-кумурскалар келбеши керек эле. Ал алыскы өлкөлөрдө жайылган. Мүмкүн кимдир бирөөлөр дары-дармегин сатып өткөрүү максатында ушундай кадамга барышы ыктымал. Экологтор муну Бишкек мэриясынын убагында чара көрбөгөндүгүнө байланыштырышууда. Кала жетекчилиги Зеленстрой ишканасына эмендерди дарылоо үчүн каражат бөлүп берүүгө тийиш эле. Жыл сайын лепиоцит деген дары себилчү. Бирок бул жылы ал препаратты колдонуу максатсыз деген чечимге келишкен. Леподицитти колдонуу пайда бербейт деген чечимди Улуттук илимдер академиясынын адистери изилдөөдөн кийин чыгарышкан. Себеби пилилшик куртуна каршы энтомофаг деген аталыштагы табигый курттар өздөрү күрөшөт. Албетте эмендерге зыян келди, бирок ал анчалык деңгээлде олуттуу эмес. Эмдиги жылы иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен башка каражат колдоно баштайбыз. Айрым окумуштуулар зыяндуу курт-кумурскаларда химиялык дары колдонуу бекер эле каражат коротууга алып келип, тескерисинче алардын көбөйүшүнө шарт түзөт. Андыктан аларды дарылабай эле жайына коюу зарыл деп эсептешет. Вот этот микробиопрепарат, он... Бул микробиопрепарат бир гана зыяндуу курт-кумурскаларга эмес, пайдалуу фауналарга да терс таасирин тийгизет. Бул зыяндуу курттардын табигый душмандарынын эки түрүн таптык. Алар личинкаларды жок кылып, ал жакта жашап алышат да, личинкаларды да жок кылышат. Ал эми дары себилген жерлерде зыяндуу курт-кумурскалар жок болуп чыкты. Борбор калаада эмен бактарынын көптүгү көйгөйдү ого бетер арбытты дешет экологтор. Анын узак жашаарына карап абдан көп отургузушкан. Эгер бак дарактардын башка түрү менен аралаш отургузулса, саргайган жалбырактар анчалык зээндик эйтмек эмес. Мындан улам Бишкектеги дарактарды жаңыландырып отургузуу зарылдыгы айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.